Саламатсыздар, урматтуу оригинал KG каналынын көрүүчүлөрү. Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Ошондо сиздер биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим. Ушу Талас областында, Талас районунда Көк Токой айылынын Картанбаев Жамболот жестебиз ушундай уй сарай салыптыр. Ошону тартып YouTube каналына киргизип коелу элек, балким биздин кыргыз эл туугандарыбызга үлгү болор. Кандайдыр может дагы нерселер пайдасы тиет дегендей. Бул сарайдын узундугу 17 метр, турасы 12 метр экен. Анан мынакей уйлар азыр берде фасолдун жанагы жалбырактарын жеп жатат. Уйлар тура турган бул жери 1 метр 5 сантиметрден экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай. Ар бир акырдын ширинасы 1 метр 5 сантиметр. Ушундай экен. Üstü olsa zaливка. Üstü. No drangаны каккан экен, анын үстүнөн 4 см, 3,5 см заливка койгон экен. Анын чатыры жабылган мындай. Сарайдын ичи аябай жылуу экен. Бuyakta мындай терезелер бар экен. Жайында ачык оңго шамалдап турганга. Биянан 5 терезе, тиянан 5 терезе экен. Могу уй тура турган жери, тактай. Сөтеги акырын түбүнөн баштап, бияка чейин 2 метр 15 сантиметр экен. Биягын аябай ошо кенен болуп тур, 2,15. Кийин дагы чоң уйлар болуп калат, кандай болуп калат. Уйлар жатканда баягы куйруктары мына бокко сийдикке малынып, анан туруп чабынганда куйруктары менен баягы адам бир жерде бок чыгарып атса, чачырабагандай кылыпчы. Ошо бир жерден колларга жүрөт экен, бок чыгарган. Ошондой биягы. Ошондо бул жерде Жесе бир жерде канча баш бир катарында? 12. Бул катарда 12 баш экен. Биягында дагы 12 баш экен. Ой. Анте тиги жакты көрүп тургандай ачык экен, фронтон. Ошо бүтө эле экен ошо жерин. Ошо жерин жабышсаң бул сарайдын ичи азыр деле жыпжылуу экен. Аяк жабылса ошо эле жылуу болот ошой. Бул ортодон скважина бурт эткен экен, суу чыгарган. Берге насос коюп суу соруп берип турат экен да. Биягынан колонка чыккан. Ортосунан чыгардым, Ортосунан. Сарайдын ортосунан чыккан экен да. Бир насос бар да, мунун астында. Биринен бир эме турат, краник, суу ачсаң суу чыгат. Анан биринен краник турат. Анан уйду сугарганда мындай кылып сугарат экен да. Могу жерде атайын өзү ойлоп неметиптир ушундай жолун. Ба чака менен бергенде кээ бир уйлар төгүп салат, акырдын ичин баары суу болуп, тоң болуп, кышында тоңот экен да. Анан бул жерде мындай араба жазаптыр. Биягы ролик экен, тиягы да ролик. Биягы да ролик, анан биягы да ролик. Атетинде 4 дөңгөлөк бар экен. Анан уйду сугарганда бу жердин могу шлангы менен Тей жактан келет да. Кранчты ачты. Мындай суу толот экен. Анан могу жерден кармап эле мындай сүйрөп кете берет экен да. Түтсөңүз, мен аркасынан тартайын. Мына кете берет экен. Акылдайт да. Болду. Ролик тиягынан эч жак койбойт. Мен дагы жазайын да. Бул акырга чыктайм. Азыр бирөөнү жазап тур, ушуну бияка эксперимент кылып койсо аябай жакшы болуптур. Мынакей уйларды ушул жерден эле суу ичип кете берет экен. Бас илгеркидей чака менен суу ташып, келин балдар же инилер бука сүз салып же уй сүз салып андай болбойт экен да кыскасы. Уйларды эч кандай жибинен чечип, эшикке алып чыгып, эч кандай убара керчилик жок да. Бир жерде бир эле киши бат эле
жарым саатта сугарып, жарым сааттын ичинде эле ошо чөп салып коет экен. Бу жерде ошондо 28 баш уйгачы. Мынакей берен суу толуп келе жатканда бул кранчикти жаап коет экен. Жайында эми тоңбойт да, кышында вообще эле суу тоңбойт экен. Бунун ичинде 24 баш уйдун эмеси менен дем аябай күчтүү болот экен. Уйларга да жылуу экен да. Биягы дагы заливка куюлган. А бул ортосуна ачыгыраак калтырышып турат айын. Ошо мына Жамболот эсебиздин өзүнүн ойлоп чыгарган нерсеси экен. Муну эң баарынан дагы муну суу ичкен акыры жакты мага. Мынакей. Мында кете берет, капталдарында ролик бар экен, айланып кете берет экен мындай болуп. Болду, мына түртүп кой кете берет экен, любой эле. 5-6 класстын окуучусу деле мына акырын тартып эле, могу букаларга суу бере берет. Бука эң башкысы бер жака өтүп кете албайт экен, мунун оозу астында тиян өркөчүн такалып, муну моюн тосуп турат экен. Ошондой туугандар, кимге жакса бас басып, ушу жалпы кыргыз элине таратып койсоңор болот. Балким кээ бирлерге ушундай пайдасы тие тургандай сарай болуп салынган балким. Мынакей биягын баары жаркыраган свет. Эми таза экен да, жакшы аябай.